Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Бүткүл алам жаратуучусу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салават дуалар болсун. Кудай Таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, биримдик берсин. Урматтуу мусулман миртуган, бүгүн биз сиздер менен ырыскы тууралуу кеп кылабыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфиру билlah. Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махраджа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб." Ким Аллахтан такыбал кылса, ким Кудайдан корксо, анда анын ар кандай кыйынчылыктан чыга турган жол ачып коет. Жана ага күтпөгөн жерден рызкысын берет. Аллах Таала хадис кудсиде айтат: "Эгер пендем мага баш ийсе, моюн сунса, анда ал пендемдин түнү ал пендем үчүн жан жадырам, жана күндүзү ага жаркыраган күн чыгарам, жана ага күндүн жаркылдаганын дагы ага угузбайм" дейт. Башкача айтканда, пендем мага моюн сунса, баш ийсе, анын түнүн бейпил кылам, жана ал күндүзү жакшы жашоо кечириш үчүн, жакшы жашош үчүн ага күндү жаркыраган күндү чыгарам. Жада калса ага күндүн күркүрөгүнүн да угузбаймын. Чагылгандын жак дегенде угузбайм. Эгерде пендеге чагылган жак дей турган болсо, анын жүрөгүнө коркунуч келет. Мына ушул коркунучту дагы ага ыра көрбөйм дейт. Мына коркунучту дагы жүрөгүнө салбайм дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: "Иннал амда ла яхраму ризқа бидамбин юсибу." Эгерде пенде күнөө иш кылган болсо, ката иш кылган болсо, мына ошол күнөөсү себептүү ага келаткан ырыскысынан куру калат дейт. Ал ырыскысы токтоп калат деген сөз эмес. Эгерде пендеге тагдырына 1000 сом жазылган болсо, мына ошол 1000 сому ага келет, бирок ошонун кошо берекеси да келгендей, кылган күнөөсү себептүү берекесин кетет дейт. Мына ушул берекеден инсан кылган күнөөсү себептүү куру калат дейт. Урматтуу мусулман миртуган, күнөө деген эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Күнөөнүн эки белгиси бар. Биринчиси ма хака фи нафсик ва карихта аяттала алейхи нас." Биринчи белгиси, күнөө бул адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык бербейт. Эгер бирөөгө бир жаман сөз сүйлөй турган болсоңуз, бирөөнү капа кылсаңыз, бирөөнү алдасаңыз, гыйбат кылсаңыз, мына ушул кылган ишиңиз сиздин жүрөгүңүзгө, жан дүйнөңүзгө тынчтык бербейт. Демек мына ушул күнөө. Экинчи белгиси, бир жаман иш кылган болсоңуз, ошол ишти башка адамдар билип калуусун жактырбайсыз. Демек мына ушул эки белги адамга күнөөнүн белгиси экен. Адам кылган күнөөсүнүн белгиси болот. Ошондуктан уламалар айтышат, эң чоң оору бул күнөө дейт. Эң чоң оору бул күнөө. Инсанга мына ушул күнөө себептүү дагы келаткан ырыскысынын берекети кетет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Зар Гыфар радиаллаху анху айтат: "Эй Абу Зар, мага Ухуд тоосундай чоң алтынга ээ болууга караганда, мына ушундай Ухуд тоосундай чоң алтынды кыйналган, муктаж болгон кедей кембалдарга таратып жиберүү мен үчүн көбүрөөк жакшы. Мени көбүрөөк кубандырат" дейт. Демек, ырыскы колубузда турган нерсе ал биздики эмес. Биз Кудай жолунда сарптап, кедей кембалдарга берүүбүз мына ушул биздики. Пайгамбарыбыз: "Колумда болуу мени кубандырбайт. Ошо колумдагы нерсени кедей кембагал, муктаж үй бүлөлөргө таратуу мени кубандырат" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ман лазимал истигфара жаалаллаху лаху мин кулли дийқин махраджа." Ким истигфарды лазым тутса, ким ар дайым истигфар айтып турса, Кудайдан кечирим сурап турса, анда Аллах Таала ар кандай тардыктан кеңдикке алып чыгат, ар кандай кайгыдан кубанычка алып чыгат дейт. Жана ага күтпөгөн жерден ырыскы берет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфиру билlah. Факульту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Юрсилис самаа алейкум идрара ва юмдидукум би амвалин ва банина ва яж'ал лакум жаннат ва яж'ал лакум анхара." Садакаллахул азим. Аллахка истигфар айткын. Албетте Аллах Таала кечиримдүү зат. Аллах Таала нөшөрлөгөн жаанжы берет. Жана бала чака менен, мал мүлк менен кубаттан бакубат кылат. Жана бак тарак дарыя берет. Урматтуу мусулман миртуган, инсан истигфар айтса, Аллах Таала 5 нерсени убада кылып атат. Нөшөрлөнгөн берекелүү жаанды, мал мүлк жана бала чака берип атат. Жана бак тарак, ошондой эле дарыяңарды мол кылам деп Аллах Таала 5 нерсени убада кылып атат. Кудай Таала баарыбыздын өмүрлөрүбүзгө, ырыскыларыбызга, кесиптерибизге, илимдерибизге берекесин берген болсун. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, биримдик берсин. Ар кандай кысык бала апааттан Кудай сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.